Театр тарыхы опера же балет үчүн костюмдар үстүндө эң атактуу дизайнерлер иш алып барган мисалдарды билет. Мисалга алсак, Джон Галлиано алтын жип жана крокодил териси сыяктуу нетривалдык материалдарды колдонуу менен Синбад деңизчи коюусуна карата костюмдар үстүндө иштеген. Ал эми Кристиан Лакора Милан Ла Скаласындагы принцесса Турандот операсы үчүн шурулар жана Свараковский кристалдары менен кооздогон кийимдерди жараткан. Театрдагы костюмдар эмне себептен абдан маанилүү? Кийимине карап тосуп алат деп эсептөө орун алган. Адам тууралуу биринчи пикир чындыгында эле көбүн эсе анын сырткы келбетине жараша калыптанат. Дал ошондуктан театралдык костюм ал жөн гана ийгиликтүү тандалып алынган буюмдар эмес. Ал бүтүндөй визуалдык философия. Ар бир туура эмес оролгон моюн орогуч, инструкторленген туфелькалар же жасалма негизде эскертилген үстүңкү кийим артында олуттуу сандаган адамдардын эмгектери турат. Алар сахнага чыгышпайт, аларга эч ким кол чаппайт. Бирок дал ошол адистер майда чүйдөсүнө чейин ойлонуштурулган деталдардан олтурган публикага сөзү жок. Бирок кооздук менен ким аткарып жаткандыгын баяндап жеткирип берген образды жаратышат. Образдарды жаратуу боюнча чеберлер дүйнөсүнө сүңгүп кирүүнү театр көшөгөсүнүн артына баш багуу менен сезүүгө болот. Таанышуубузду чыныгы Кенч катылган жер борбор калабыздагы Астана операнын костюмердик цехинен баштайлы. Кош келиңиздер. Астана опера театрынын костюмерный цехине. Кош келиңиздер. Сиздер Астана операсынын костюмердик жайына келдиңиздер. Эгерде биздин костюмерлердин иши тууралуу айта турган болсок, анда бул жерде бүгүнкү оюн үчүн коюмдар даяр турат. Биздин костюмерлер Медора жана Гульнара спектакль алдында тез кийинүүгө көмөктөшөт. Кыздардын эч бош убактылары болбойт. Кызметкерлер өздеринин жумустарын жакшы жытык меңгерет. Себеби кээ бир костюмерлер 20-23 жылдан бери иштеп келе жаткан костюмерлерибиз бар. Ар ким билет өздерин. Міне бул Кармен операсынан корсар костюму. Спектакль аяктагандан кийин биздин кыздар аны жууп, тазалап, үтүктөп, андан кийин ордуларына илип чыгат. Театрдын костюмерлер бөлмөсүндө 10.513 костюм бар. Ар бир кызматкер өз ишин билет. Айрымдары бул жерде 20 жылдан ашык эмгектенип келе жатышат. Солай жазылган. Тазалап осылай коямыз. Соган арналган осы жер. Костюмдерди биздин өзүбүздүн спектакльден кийинги тазалап жуатын машинкаларыбыз бар. Мына утектейтин, мына сушилка. Өзүңөр байкагандай, ар бир шкафтагы костюм номерленген жана спектакльдин аталышы жазылган. Бизде бул жакта өзүбүздүн кир жуучу жайыбыз, үтүктөөчү бөлмөбүз, кургатуучу жерибиз бар. Мынау тоже манекендер, костюмдарды утектейтин манекендер. Костюм каарман менен тарыхты гана толуктабастан, ошондой эле артист анын бий же ырдоо учурунда кийип жүрүүсү үчүн бышык болушу керек. Кыймылдар, сахнада орун которуштуруу, балеттик баары тобокелдик кайсы болбосун учурда костюмердин жардамы талап кылынышы мүмкүн. Бизде чек гана жанагы сахнада костюмдарды осылай апарамыз. Биз костюмдарды сахнага ушинтип алып барабыз. Каармандарды грим бөлмөсүндө кийинтебиз. Андан кийин мен кыздарымды бөлүштүрүп эки тарапка коем. Костюмерлер тез жардам сыяктуу жип менен кайчысын кармап алып жанында турат. Мисалы, балдар бийлеп жаткан кезде канча текшербе резинасы үзүлүп кетиши мүмкүн, же топчусу ыргып кетет. Андай учурлар да болгон. Кыймыл көп болгон учурда. Ошондуктан биз тез жардам сыяктуу сценанын жанында турабыз. Эгерде солисттин же артисттин кийиминде резинкасы үзүлүп кетсе же болбосо топчусу түшүп калса, биз качан кайсыл жактан чыгаарын аңдып турабыз. Чыккан жагына барып, тез арада тигип жардам бергенге аракет кылабыз. Сондай жылдамдыкпен турамыз. Опера же балет үчүн театр костюмдарын жаратуу абдан татаал жана эмгекти талап кылган жүрүм. Чеберчиликтин жогорку деңгээлин жана чыгармачылык көндүмдү талап кылат. Каармандардын таржымалын жана мүнөзүн жана алардын сценадагы аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнүү үчүн либретто жана партитурадан баштоо туура келет. Андан соң алар визуалдаштырып бир нече потенциалдуу дизайнын жаратышат. Ал учурда доору, маданияты жана чыгарманын тематикасы, факторлору эске алынат. Астана опера жана балет театрынын көшөгө артына баш багалы жана образды жаратууну өз көзүбүз менен көрүп алалы. Над костюмами, над разработкой занимается Костюмдар үстүндө аны жаратууда абдан чоң команда иш алып барат. Алар чеберканадан гана эмес, көркөм бөлүгү, уюштуруу бөлүгү жана сатып алуу иши үчүн жооп берген департаменттерден турат. Ошондуктан иш баштоо алдында баары ар дайым талкууланып алынат, макулдашылат жана анын артынан биздин спектакль үстүндө иш алып баруубуз башталат. Приходит к тому, что мы начинаем работу над спектаклем.
Кызык жери ал тургай жарык берүүчү костюмдун акыркы версиясына таасир берет. Сахнадагы актерлордун кийимдери театралдык жарыкта гана жакшы көрүнбөстөн, ошондой эле костюмдун айрым бөлүктөрүн бөлүп көрсөтүүгө же бир аз басаңдатууга мүмкүндүк берүү менен алдын ала ойлонуштурганга шайкеш келүүсү абзел. После обсуждения идей, задумки, Демилгени ойлонуштурганды жана жалпы концепцияны толуктагандан кийин биз эскиздерди көркөм иштеп чыгууга киришебиз. Костюм үстүндө иш алып барууну бир нече баскычка бөлүүгө болот. Эң биринчиси көркөм бөлүгү, анткени ал көркөм команда менен жүрөт. Бардык жагы артисттердин өз ара катышы ыргактары, каармандардын драматургиясы, материалды жана музыканы изилдөө талкууланат. Ошонун баары акырында келип коюучунун демилгесин так чагылдырууга көмөктөшөт. Ошонун өзү ойду костюм аркылуу так жана ачык көркөмдөөгө жардамдашат. Все это впоследствии помогает в точности воспроизвести идею постановщика. Это помогает четче и ярче выразить мысль через костюм. Так как костюм, как многие говорят, это вторая кровь. Анткени костюм көптөрү айткандай артисттин экинчи териси. Ошондуктан биз костюмду жаратуу учурунда колдоно ала турган болгон каражаттар, ыкмалар, техникалардан колдонобуз. Жана ошонун өзү албетте артистке каармандын нугуна кирип кетүүсүнө жардам берет. Конечно же, помогает вжиться герою, артисту в своего персонажа. Дизайнер ошондой эле костюмду жаратуу учурундагы материалдарды жана жасуу ыкмалары сыяктуу техникалык элементтерин дагы эске алуусу абзел. Опера жана балет үчүн костюмдар демейде жогорку сапаттагы кездемелерден тигилет. Мисалы жибек, атлас жана тюльдар. Ал дагы артисттердин ийкемдүүлүгү менен жеңилдигин камсыз кылат. Бирок ал ошондой эле репетициялар менен аткаруулар деген катаал сыноолорго дагы чыдамдуу болушу керек дегенди да билдирет. Специфика театра именно по производству костюмов, она особенная. Театрдын дал костюмдарды тигүү жагындагы спецификасы өзгөчө. Бул жакта эгерде ал тарыхый костюм болсо, ошол доордун бардык эрежелерин сактануу керек болот. Биз сүңгүп кирип, мезгил аралыгында саякаттоо менен бычмасынан баштап жасалгалоо декоративдик материалдарга чейин материалдын тилкесин издеп чыгабыз. Изучая весь тот пласт материала, начиная от кроя и заканчивая отделочными декоративными материалами, так как деталь. Анткени деталь костюмда абдан маанилүү орунду ээлейт. Ал кудум живопистигидей эле. Ар бир сүртүм өз ордунда турушу абзел. Ошондуктан биз костюмга искусство чыгармасы катары эле мамиле кылабыз. Относимся к костюму как к произведению искусства. Театралдык костюмду жаратуу чыгармачылык, креативдүү, ой чабыттуу жана колдонулуп жаткан материалдарга карата программалык мамиле кылууну талап кылат. Сценада баалуу жасалгалары менен бай келген костюмду чагылдыруу үчүн эң эле баалуу болгон баштапкы кездемелер менен таштарды колдонуунун кажети жок. Кайрылуу күн, кош келиңиздер. Биздин кажап тигин Биздин эң мыкты тигүүчү жерибизге кош келдиңиздер. Биздин чеберканада 22 аял эмгектенет. Биз ар дайым ар бир премьерага, ар бир актер үчүн жекече костюм тигебиз. Ар артисттерге жеке-жеке костюмдар тигемиз. Биринчи бизге эң башы суретчиден суреттер келет, эскиздар. Согон байланыштуу жогорку технологдор сонун сараптамадан өткөзөт, согон мата таңдайт. Эң башында биз сүрөтчүдөн сүрөт эскиздерди алабыз. Андан соң алар экспертизадан өтүшөт. Алар үчүн кездемелер тандалат, баары макулдашылат жана ошондон кийин гана бизге келет. Биздин тигүү боюнча жетекчибиз кабыл алат. Андан кийин гана мага келип түшөт. Мен ал кездемелерди эскиз боюнча бөлүштүрүп, андан соң бычмачыга өткөрүп берем. Сөйтүп жеке-жеке кыздарга таратабыз. Театрдын тигүү цехиндеги иш бул жекече мамиле кылуу жана туруктуу өнүгүү. Артисттерге, хор катышуучуларына жана массовкага костюмдар дене түспөлүн эске алуу менен тигилет. Ар бирине өзүнчө лекала бар. Ар бирин өлчөп чыгат. Эгерде костюм татаал болсо, анда милдеттүү түрдө баштапкы макет жасалат. Бул иште конвейер принциби колдонулат. Бирок ал иш кызматкерлердин эригүү булагы менен тажрыйбасы. Содан ода костюм саны өтө көп болду. Эми балким мага биринчи болгондон кийин чыгар. Абдан ысык, костюмдар көп болчу. Анан англичандар менен иштештик. Ошон үчүн бул мага көбүрөөк кызык. Эми акыркысы Дон Карлос операсы болду. Бул жерден кээ бир нерселерди үйрөндүк.
Бул иш менин жаныма жагымдуу. Ал кезде костюмдар саны абдан көп болчу. Биз англичандар менен иштеп жатканбыз. Ошондуктан ал мага кызыктуу болгон. Акыркысы болуп Дон Карлос операсы болду. Мага Дон Карлос операсы жагат. Бетховен, Чиусан балети, жапон костюмдары абдан кереметтүү. Биздин Абай, Биржан Сара, алардын баары Оскар алышкан. Биз Скварчапино менен иштештик. Скварчапинонун башкы технологу Даниэль менен. Ал киши менен иштешүү абдан натыйжалуу болду. Ошондо көп нерсени үйрөнүп алдык. Менде енді сатылык өсүү бар. Образдын курамдуулугунун маанилүү бөлүгү бул бут кийими. Балет коюулары үчүн жалпы картинада дал бут кийими өтө маанилүү. Анткени ал бийчилерге туура кыймылдөөгө жана пируэттерди аткарууга туура мүмкүнчүлүк берет. Астана опера театрында өздүк чеберкана бар. Ал жакта артисттердин бут кийимдери олуттуу көңүл бурулуп, аларды туура күтүшүп, аткарууларга даярдап жана зарыл учурларда оңдоп да беришет. Ошол сандарды элестетип эле көрсөңөр. У нас в хоре 90 человек, значит, в хоре у нас мы раздаем... Биздин хордо 90 киши бар. Демек, солисттери 20 киши болушу мүмкүн. Болжол менен 150-160 бут кийим. Аидада бут кийим көп, 200гө чейин. Мына булар биздин такалар. Бул жерде ар бир артисттин фамилиясы, номенклатуралык номери бар. Ар бириники. Мейли ал балеттин артисти болсун, операнын артисти, ар биринин өзүнүн бут кийими бар. Солисты, артист балета, у каждого своя обувь. Астана опера театрынын фантастикалык дүйнөсүнө сүңгүп кирүүнүн сырдуулугу сценада гана эмес. Жумушчулар өздөрү белгилеп кеткендей, алардын аткарган иши алардын өздөрүнүн дагы башка айкындуулукка азгырып кетиши ыктымал экен. Мы хоть и взрослые, да, но все равно благодаря нашим спектаклям мы... Биз чоң болгонубузга карабастан биздин спектакльдерден улам биз балалыгыбызга кайтып барабыз. Мен сизге бир бут кийим көрсөткүм келип турат. Детство. Вот у нас балет. Белоснежка. Белоснежка. У них такие шикарные большие носы с большими ушами. И вот, естественно... Ал Белоснежка балети. Алардын бут кийимдери ушунчалык кереметтүү. Чыныгы жоктон алынган эргежерлердин бут кийимдери. Какая у нас обувь? Вот нам эту обувь шили в Москве Гришко. А вот основную часть, вот она не очень была вздутая, вот эта носовая часть. Здесь мы ее уже сами дополнили. Бизге ал бут кийимди Москвадан Гришко тигип берген. Видите, как красиво вы это оформили? Тут и мы свою лепту внесли в эту обувь. Негизги бөлүгү анча деле болбой калган. Биз аны өзүбүз толуктап жасап алганбыз. Точно так же у нас тут Золушка. Золушка тоже как бы нас возвращает в детство. И вот то же самое. Это тоже уже... Золушка дагы дал ошондой бизди балалыкка алып барат. Мына бул туфликаларды биздикилер тигип беришкен. Ал эми сүрөтчүлөр болсо таштарды чаптап чыгышкан. Бул Золушканын бут кийими. Наклеили. Это туфелька Золушки. Театрдын жамааты опера ырчылар же балет бийчилери гана эмес, күн сайын көрүүчүнү өзүнүн артынан маданий саякатка, эмоциялар жана демилгелер өзгөчө дүйнөсүнө алып кеткен, жашоонун чиеленишинен сууруп чыккан бүтүндөй персоналы. Бул жерде кызматкерлердин ээлеген орду эч кандай мааниге ээ эмес. Эң башкысы бир бүтүн иш алып баруу жана эргүү, анан албетте энтузиазм жана кесипкөйлүк. Использовав, казалось бы, обычные материалы, можно создать что-то. Жөнөкөй эле материалдарды колдонуу менен укмуштуудай, адамдын көзүнө адаттан тыш болгон кадимки нерсени фантастикага айландырган. Күнүмдүк жашоодо жок нерсени жарата аласыз. Обыденное в что-то фантастическое, чего не хватает, например, в нашей обычной жизни. И почему, наверное, я тоже в театре, потому что... Эмнеге, балким мен дагы театрдамын. Мен бир доордо жашап жатып, андан кийин мейкиндикти алмаштырып, Италияда болуп калышым ыктымал. Мен үчүн ошол ар дайым кызыктуу боло берчү. Для меня это прям очень интересно всегда.